Кутмандуу кеч. Менин бир суроом бар эле. Атым Рамеш Кумар, Маяпурданмын. Мен пастормун. Протестант мазхабындагы молдо. Бир тууган, сиз эң акыркы Кудайдын китеби Куран экенин айттыңыз. Суроом мындайча. Ямама согушунда Куранды жат алган көптөгөн карылар өлүштү. Ошон үчүн Абу Бакирдин халифалык доорунда Курандын жоголуп кетүү коркунучу жаралды. Сахихул Бухари 6 бөлүм 510 хадисте айтылат, 3 халифа Усман Арменияга жүрүш кылып жатканда адамдар Куранды ар түрдүү окуп жатканын көрдү. Аллах болсо Куранда 15-сүрө 9-аятта албетте зикирди биз түшүрдүк жана албетте аны биз сактайбыз деген. Усмандын халифалык доорунда Куранда эмне өзгөртүлгөн, эмне үчүн ал өзгөртүлгөн, кай жери өзгөртүлгөн жана ким тарабынан өзгөртүлгөн эле? Сураныч, жооп берсеңиз. Бир тууганыбыз мен баянымда айткан Хижр сүрөсүндө албетте зикирди биз түшүрдүк жана албетте аны биз сактайбыз деп айтылган 9-аят жөнүндө суроо берди. Куранда бул китеп эч качан өзгөртүлбөстүгү айтылган. Аллах Куран ар дайым асыл абалында калуусун кабар берген. Анда Сахихул Бухаридеги Абу Бакирдин доорунда жоголуп кетүү коркунучу болгону 3 халифа Усман радиаллаху анху адамдар Куранды ар түрдүү окуп жатканын көргөндүгү жөнүндөгү хадистерди кандай түшүнүүбүз мүмкүн? Бир тууган, Сахихул Бухариден окуган нерселериңиз туура. Азирети Усман радиаллаху анхунун доорунда адамдар Куранды ар түрдүү окуп жаткандары бул кыраат түрлөрү эле. Мисалы, англис тилинде дагы түрдүү окуу түрлөрү бар. Дал ошол англис тилин түштүк индиялыктар башкача айтышат. What is your name? Англичандар болсо What's your name? Хайрабаттыктардын айтышы болсо өтө башкача. Аны кайталап окшотуп дагы бере албайм. Демек ар бир жердин диалектиси ар түрдүү экен. Азирети Усман радиаллаху анхунун доорундагы абал дагы ушундай эле. Араб тилинин дагы түрдүү айтылыштары бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Куранды 7 түрдүү айтылышта окууга уруксат берген. Усман радиаллаху анху доорунда болсо араб эместер дагы Куран окууда ката кылышты башташкан. Ошондо Усман радиаллаху анху Куранды туура кыраат кылуу керек экенин айткан. Ал зат Куранды өзү түшүрүлгөн айтылуу, Кураш айтылуусунда чогултту. Кимдир бирөө What is your name десе, англичан адам бул кандай англис тили болду экен деп таң калат. Американча айтылуу дагы, британча айтылуу дагы башкача, нейтрал. Башкача айтканда, ушу экөөсүнүн дагы аралаш айтылуусу дагы башкача. Демек, биринчи себеп ушундай. Усман радиаллаху анху айтылууну тууралаган. Экинчи себеп, Куран окулуп жатканда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жардамчылары болор эле. Ал зат өздөрүнө түшүрүлгөн нерсени кайталайт эле. Заид ибн Сабит баштуу кээ бир сахабалар жазып алышар эле. Башка көптөгөн сахабалар Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан Куранды угуп, үйлөрүнө барып жазып алышар эле. Кимдир бирөө менин баянымды угуп, үйүнө барып жазса, туура жазган болушу да, туура эмес жазган болушу дагы мүмкүн. Бирок сөзмө-сөз туура болбойт. Эми мен муну кимдир бирөөгө жаз, кайра окуп бер. Бул жерде ката кылыпсың, тууралап кой деп айтып турсам, сөзмө-сөз анык болот. Демек пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жанында сакталган Куран жазуулары ал зат тирүү кезинде өздөрү тараптан тастыкталган эле. Кийинчерээк бул бөлүктөр ал заттын аялдары Умар радиаллаху анхунун кыздары Хафза радиаллаху анхага берилген. Алар мына ушул жол менен сакталган. Эми адамдар өздөрү үчүн жазып алган бөлүктөрдө болсо катаалар болушу табигый нерсе эле. Каталык Курандын өзүндө эмес эле. Азирети Усман радиаллаху анху адамдар өздөрү катаалар менен жазып алган аяттарды чыныгы Куран деп ишенип, адашып кетишпесин деген максатта тастыкталган бөлүктөрдөн нуска көчүрүп, дүйнөнүн түрдүү жактарына тараткан. Куран өзгөртүлбөгөн. Адамдар өздөрү үчүн эскертме түрүндө жазып алган аяттары 100% туурабы жокпу билбейт эле. 3 халифа Усман радиаллаху анху бир топ сахабалар менен Курандын асыл тастыкталган бөлүктөрүнөн нускалар көчүрүп, дүйнөнүн түрдүү жайларына жиберген. Ошол нускаларынын бири Ташкентте да, Топкапы музейинде дагы бар. Жана алар сөзмө-сөз бирдей.
Куранды жат биле турган миллиондогон хафиздер бар. Элестетип көрүңүз, эгер бүгүн бардык Куран жазууларын өрттөп жок кылып жиберсеңиз дагы, хафиз Курандар биригип, сөзмө сөз анык жана туура болгон Куран жазуусун кайра жаза алышат. Сурооңузга жооп бердим деген үмүттөмүн.